Мукаш Абдраевдин ысымын алып жүргөн республикалык Атайын музыкалык орто мектеп-интернаты өлкөдөгү музыкалык жана орто билим берген жападан жалгыз мекеме. Учурда Атайын музыкалык мектепте 550 окуучу билим алат. Мектепти аяктагандан кийин окуучулар орто билимден тышкары музыкалык кесипке да ээ болушат. Казыбек Кокумов мектептин эң эски 1948-жылы курулган имараттында сабак берет. Жакында эле бул имарат сейсмикалык жактан кооптуу деген бүтүм чыкты. Бул албетте окуучулардын билим алышына кооптуу. Анысы аз келгенсип Казыбек агай бий сабагын спорт залда өтүүгө аргасыз. Бий үчүн атайын жай каралган эмес. Мына жоктугунан спорт залда талашып тартышып ошол жерде зал өтүп атабыз. Бий залы. Бийде айтса бийде мынандай сыйгалак болбош керек. Пол мисалы краскаланбаган пол болуш керек. Айтып отурса кийим атайын эме болуш керек кийимдери менен. Анын баары жоктуктан мына спорт залда занимация кылып атабыз ушул. Мектептин кийинки имараттары да 59-61-жылдары салынгандыктан көк жыттанып эскирип кеткен. Бир дагы имаратта капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлгөн эмес. Анын бири мектептин жатаканасы. Азыр мында 220 бала жатып окуйт. Мектепке өткөн айда күтүүсүз барган президент Садыр Жапаров имараттардын кейиштүү абалына ошол жерде өзү күбө болуп, балдардын коопсуз билим алуусу, жатаканасы жана тамак аш маселесин чечүү тапшырмасын берген. Азыр жатакана салына турган эски китепкана бошотулуп, орду даяр болду. Ушул эле мектептин территориясында 3 кабаттуу 380 орундук жатакана куруп берүүнү буйрук берди. Биз азыр ошонун үстүндө иштеп жатабыз, даярданып. Ал эми жаңы жатаканага көчкөндөн кийин ошо эски жатаканы бузууга гана ылайык экен, себеп дегенде оңдоо мүмкүн эмес да. Ошондуктан ал жерге заманбап балдарга ылайыктуу дене тарбияга көңүл бөлө турган бир жаңы аянтча жасалат. Президенттин тапшырмасы менен балдардын тамак ашына бөлүнгөн каражат да көбөйтүлдү. Тиешелүү токтомду министрлер кабинети кабыл алды. Азыр бир балага күнүнө 150 сом каралган болсо, эми жаңы ченем менен 213 сом болду. Жөнөкөй жатак мектептен айырмаланып биз кош күчөтүлгөн окуу жүктөмө бар да, бизде анткени биз музыкалыкта билим берип атабыз да. Ал эми дүйнөлүк изилдөөлөр боюнча музыкалык аспапта машыгуу бул кадимки 6-8 сааттык иш менен барабар. Ал эми үйлөнмө аспаптарда машыгуу жердин астындагы шахтада иштеген менен барабар экен да. Бишкектеги Мураталы Гүрөнкеевдин ысымын алып жүргөн Кыргыз мамлекеттик музыкалык окуу жайы эмдиги жылы 85 жылдык маарекесин белгилейт. Бул имаратта дагы бир да жолу толук оңдоп түзөө болгон эмес. Анын натыйжасында билим бере турган айрым бөлмөлөрдү нын басып, көгөрүп билим берүүгө такыр болбой калган. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. СРС болуп, полдун баары чирип, айлабыз жок, анан баарын алып чыгып кеткенбиз да. Президенттин тапшырмасы менен жакында капиталдык оңдоо иштери колго алынат. Аны менен катар окуу жайдын аймагында 100 орунду жатакана салынат. Учурда жатакананын долбоору кете турган чыгымдар эсептелип даярдалууда. Могу жерде спорт аянтчабыз бар болчу. Спорт аянтчабыздын ордуна ошо 100 орунду балдарга жатакана курулат да. Ошонун баары азыр иш жүзүнө ашып, проекттер чийилип, Кудай буйрса иш башталды. Студенттер 9-11 класстын базасында кабыл алынат. Учурда окуу жайда 270 студент билим алууда. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.